Бул Наргиза. Дүйнөнү багынтам деген кыялдары бар. Нарындан жөнөкөй бир үй бүлөнүн кызы. Ошого карабастан бир топ нерсеге жетишти. Азыр алып баруучу болуп иштейт. Бир жолу мени ала качып кетишти. Баарын кылган тайжем. Тайжем негизи эле ушундайга жакын болчу. Бирөөнү үйлөнтүп, экинчисине күйөө издеп. Бардыгы бир план менен. Жумуштан үйгө жеткирип коебуз деген шылтоо менен сени ала качып кетишет. Анан эле кыз деген салттарды сыйлаш керек. Кетип калсаң каргыш тиет, күйөөгө тие албай каласың. Кыргыз кызынын бактысы бирөөнүн жары болуу. Карьера, билим кызды бактылуу кылбайт. Кийин бири-бириңерди сүйүп көнүп кетесиң деп машинадан эле сени көндүрө башташат. Тайже мени каршы болот деп таптакыр ойлоптур. Кое бергиле, мен макул эмесмин деп кыйкырсам уккан эч ким жок. Таң атканга чейин созулду. Аягында чарчаган тайжем апама чалды. Апасы көндүрүп макул кылдырар деп ойлогонго. Апам болсо кал эле кал деп тайжеме болушат. Мен атын эстей албайтам. Ошол жигитке күйөөгө чыгам дегенде ойлогум да, уккум да келген жок. Калбайм бул жерде, милицияга арыз жазам мен деп апама кыйкырдым телефондон. Анан угу бетер ала качкандарды жактап кирди. Кет анда калбасаң, бирок милицияга барсаң анда мени унут, деди апам. Кыялымды билген апам чын эле милицияга кайрыларымды түшүндү. Анткени апам мен арыз жазсам, тайжем соттолуп кетет. Анан туугандар биз менен баарлашпай, сүйлөшпөй коет деп ойлоптур. Милицияга даттанат деп чын эле коркушту. Телефондон апама ала качкандар 5-10 жылга чейин соттолуп кетет деп айтканымды угушуптур. Бирок кагаз менен калем алып келди. Менин силерге доом жок, Наргиза деп жаздырышты. Ошондон кийин гана кое беришти. Элдин баарынан чөчүркап, депрессия болдум. Баш отум менен окууга, жумушка кирип кеттим. Акырындык менен апам менен элдештик. Айткан сөздөрү үчүн менден кечирим сурады. Азыр мени угуп көбүрөөк ишенип калды мага. Келечекке чоң пландарым бар.